Атай Огунбаев айылында Айгөлөк балдар бакчасынын курулушу 2020 жылы Аристин каржылык колдоосу менен башталган. 50 орундуу бакчанын курулушуна 18 миллион сом жумшалган. Негизи элетели балдар бакчасына муктаж болуп келген. Жаңы ачылган балдар бакчасына эң ириде аз камсыз көп балалуу үй бүлөнүн балдарын алуу боюнча тизме такталууда. 50 орундуу бала бакча болуп курулган, 50 орундуу балага курулган. Азыркы учурда биз 50 орунга 2 тайпа ачып атабыз. Bir kenje taypa, bir orta taypa açıp atабыз. Buyursa balabakçada balдар үчүн талим тарбия алыш үчүн, толуккандуу тамактаныш үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Нагима Сыдыкова 6 баланын энеси, жаңы ачылган бакчага 2 баласын берүүгө келген. Ата-энелердин айтымында бакчага барган балдар тартиптүү, окууга шыктуу болуп, көп нерсени үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мен 6 балам бар. Азыр берге 2 балам келип атат. Садик ачылган бизге аябай жакшы кубанып атабыз да. Буга чейин биз эч жака деле алып барган эмеспиз. Улуу балдарымды таласка алып берчик. Ama öz aylığa açılgan aybay sүйүнүп кубанып атабыз. Мурун садик бар болчу илгери. Садик жоюлуп кеткен, союс убагында өзүм балдарым барып калды. Андан кийин садик жок болду. Эч жака деле неберелерим, 6 неберем бар, эч жака деле алып барган жокпуз. Анан мына эң кичинекей эгизтерди алып келип атырым. Бирөө кыз, бирөө бала. Аны ушу садик ачылган аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү күндө облуста 74 балдар бакчасы бар. Бул күнү Талас району боюнча 16 балдар бакчасы ачылды. Азыр бүгүнкү күндө дагы 3 бала бакча курулуу этабында, алар дагы ушул быйылкы жылга жетишип калсакпы деп неметип атабыз. Баягы сөздө айтканда, эгерде келечегиңди ойлосоң, балдарга тарбия бер деген сөз бар Кыргызда. Ушул маселе менен мынакей балдардын тарбиясына кайсыл жерде берилет? Ал биринчи эң негизги үйдө тарбия берилет, анан экинчи ушу билим жаатында, тарбия жаатында ушул фундамент деп койсок болот, бала бакчадан башталат да, ушул жака көңүл бурулуп атат. Аристин колдоосу менен салынып пайдаланууга берилген Айгөлөк балдар бакчасынан тышкары облуста бир катар социалдык объектилердин дагы курулушу жүрүүдө. Бул Калба айыл өкмөтүндө 2018-жылы демилгелүү топтун курамы менен ушул жерде мобилизация иштери жүргүзүлгөн. 2018-ден баштап баягы 2019-жылы карантинге 2020-жылы карантинге байланыштуу бул курулуш иштери 2020-жылдын октябрь айында ишке берилип баштаган. Бул долбоорго 17 миллион акча бөлүнгөн, анын ичинде миллион сому өздүк салым болуп эсептелет. Келечекте Калба айыл өкмөтүндөгү дагы бир айылга бакча ачуу боюнча пландар бар. Мындан тышкары учурда Атай Огунбаев айылында бакчага бара турган дагы 150 бала кезекте турат. Атай Огунбаев айылында ушул 30 жылдан бери биринчи жолу бала бакча ачылып, азыркы күндө 50 орундуу бала бакча Арис агенттиги тарабынан бүткөрүлүп атат. Эми биз чындыгына келгенде бул эле орун менен чектелип калбастан дагы бир андан нарыда бала бакчаны курууга бел байлап атабыз. Себеп дегенде берге келе турган балдардын саны өтө көп. Азыр күндө 50 гана баланы алып атсак, азыр 150 бала дагы муктаждыкта турат да. Анан эми келечекте дагы ушул Калба айылына өзүнчө бир 75 орундуу бала бакча курсакпы деп турабыз. Бул биздин келерки жылкы планда. Бакчанын ачылышына келген коомчулук өкүлдөрүнө жаш бөбөктөр өз өнөрлөрүн тартуулады. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району.